Ошто аябай шустер адамдар көп бат-бат кыймылдайт да. Мисалы, ал жакта мындай чоң, абдан чоң, чоңураак эмес, ката, раса ката деп. Один-два дубль, два, поехали. Салам достор. Бүгүнкү биздин School Club'нын подкастына кош келипсиздер. Бүгүнкү биздин темабыз азыркы Кыргызстан. Таныштыра кетели. Сол жагында бизде Мырзаева Аяна, оң жагыбызда Советова Бегайым. Ал эми биздин мырзабыз Димухамед. Менин атым Советова Бегайым Ирлановна. Мен жөнүндө эң биринчи кызыктуу факт бул мен нарындыкмын. Экинчиси тамак жегенди аябай жакшы көрөм. Үчүнчүсү ырдайм. Мен жөнүндө фактылар. Мен биринчиден үй бүлөдөгү эң улуу уулмун. Өзүм түйүм Баткенден болот. Жана спортко аябай кызыгам. Азыркы учурда күрөшкө жана ММАга кызыгып жатам. Менин атым Аяна. Мен алайлык кызмын. Экинчи факт, азыркы современная проза китептерди окуганды жакшы көрөм. Анан үчүнчү факт, мага жыт жакпайт. Любой жыт жакпайт. Биздин үй бүлөдө негизинен эле накта кыргызча сүйлөйбүз. Анткени мен өзүм таятам менен тейнем колунда өскөн үчүн ал экөө тең мектепте 40 жыл иштеп, кыргыз тил мугалими болушкан. Атам болсо Низами Тимурзаев, кыргыз тил адабият мугалими. Ошон үчүн атам менен энем кыргыз тил мугалими болгон үчүн дагы биз үйдө баардыгыбыз кыргызча түшүбүз. Анын байкелерим дагы патриот жигиттер. Ошол үчүн Мен айылда, нарында, тоолдо чоңойгон кызмын. Чыныгы кыргыздын кызымын деп айтсам болот. Кичинекей кезимен эс тарткандан баштап эле кыргызча, азыркыга чейин кыргызча сүйлөйм. Болгону шаарга келгенде мен жашоом жаңы досторум пайда болгондон кийин гана орус тили кошула баштады. Калганы бардык учурда эле кыргызча сүйлөшөбүз. Азыр орусча эркин сүйлөйсүң? Башында эсиңде биздин класска көчкөндө сен орусча кыйналып аткансың. Да, конечно, кыйын болгон болчу. Мен биринчи келгенде орус тилин мурда мектепте эми анча деле жакшы окучумун деп айтпайм. Башкаларга салыштырмалуу меники көбүрөөк болчу да. Анткени мен шаарга келип, кетип тургандыгым үчүн эс алуу убактарында азыр болсо жаңы келгендиге караганда биртке өйдөлөдү. Бирок анча жакшы эмес. Өйдөлөдү. Биздин үй бүлөбүздө мен негизи төрөлгөндөн бери шаарда өскөм, бирок түпкү тегин Баткенден болгондон ата-энемдер ошол жактан көчүп келишип, жалаң эле кыргызча сүйлөшкөн. Орусчаны мен жакшы билгеним себеби биздин двордо көбүнчө орус балдар болгон, алар менен аралашып жүргөнбүз. Ошол жактан эле орусчаны мектептен алдыңыраак эле билип үйрөнүп алгам. Негизи ой жүгүрткөндө көбүнчө кыргызча эле ой жүгүртөм, бирок орусчаны да жакшы түшүнөм. Азыр англис тилинен дагы окуп жатабыз. Буюрса ошону дагы өздөштүрүп жакшы кетсек. Бирок эң кызыгы бардыгыбыз бир үй бүлөдөн болгондон болсо дагы арабызда эң кичүү иним ал көбүнчө орусча сүйлөйт. Кыргызча сүйлөйсүң, ал орусча жооп берет ушундай да. Ал шаарда аябай көп өсүп, орустар менен көп жүргөндөй дегендей. негизи ушуга кошумчалап кетсем эле, баланын өнүгүүсүндө, тил өнүгүүсүндө да айлана чөйрө аябай таасир этет деп ойлойм. Анткени сен айтып атпайсың менин деп. Анткени азыркы тем более могу Бишкектеги кичинекей балдардын бардыгы 80% дейин бардыгы орусча сүйлөшөт да. Уже алардын ой жүгүртүүсү орусча болуп калган. Менин оюмча, былтыркы жана мурдагы жылкыга салыштырмалуу быйыл көбүнчө кыргыз тилинде чыккан, жарыяланган ушул сыяктуу биз тартылып аткан подкасттар сыяктуу болобу, жарнамалар жана ошондой эле элдин ойлонуусу башталды да. Кыргыз тили дегендечи, мисалы бизде ажобуздагы мындай сунуш киргизген, ар бир адам кыргыз тилин билсин, Кыргызстандын жаранычы, Кыргызстанды алган жумушка кабыл аларда эгер ал кыргыз тилин билбесе, ал кабыл алынбайт деген. Мен бул нерсеге толугу менен кошулам. Анткени Кыргызстанда жашап жүрүп, өзүнүн тилин билбесе, бул эң башкы уят нерсе болуп эсептелет да. Жана ошондой эле менин жүрөгүмдү оюткан нерсе бул эмне үчүн чет өлкөдөн келген туристтерге же болбосо конокторго болобу биз өзүбүздүн тилибизде эмес, алардын тилинде түшүндүрүп сүйлөшүбүз керек деген нерсе да. Ал эми буга мисал катары айта кетсем, мисалы биз мен эжемдер Казакстанга барганда алар айтты да, бизге
казакча эле сүйлөп туруп алды дейт да. Алардын иши жок экен дейт. Биз казакча түшүнүп атабызбы же түшүнбөй атабызбы да. А биз болсо тескерисинче да туристтерге жагынып, алар түшүнбөй калат, орустар түшүнбөй калат депчи. Алар чыныгы патриоттор да, өзүнүн тилин саткысы келбейт. Алардын башы да оорубайт. Алар казак тилин түшүнөтпү, түшүнбөйтпү. Ошо сиз айтып кеткен закон ал гос структураларга эле тиешеси болсо керек. Анткени неге дегенде көп эле жеке ишкерлер, мисалы Шуя тармагындачы, ал жакта өзбек байкелер билсе, хамма жакты билесиң, хоп деп туруп киргизип жиберет. Эми бирок баары билиш керек да. Мен билиш керек. Негизи мен Бегайдын айтканына кошулам да. Мен кошулам. Бирок кыргыздар ушунчалык таланттуу келет экен, ушунчалык ар жактуу мындай кааганын кылгандар, өжөлүү адамдар келет экен дейт. Анткени алар кайсы жерге барбаган, алар ошол элдин тилинде сүйлөп, ошол элге бат эле сиңип батып кетет экен деп мындай. Кыскача айтканда, адаптироваться дейт. Даже ушул орусча болуп калды. Кыскасынан айтканда, кыргыздар көбүнчө универсалдуу келишет экен. Биздин желектин проблемасы эмне үчүн келип чыккан? Ошол үчүн келип чыккан, анткени кыргыздар күн карама калк болсо депчи, кайсыл өлкө же болбосо кайсыл өлкөнүн кандайдыр бир нерсеси баш көтөрүп модага айланса, ошол жакта турап кетме жайыбыз бар. Ошон үчүн биз кыргыздар эгерде желекти өзгөртсөк эле ошондой болбой калабыз деген нерсеге бирок мен кошулбайм да. Анткени туура бирок желекти өзгөртүштү, эми ага биз эч нерсе дей албайбыз. Ал кылынды, кабыл алынды. Бирок күн карама болуп карап кетүү кыргыздар деген мен ал нерсеге таптап кошулбайм. Эгерде ар бир адам өзү ойлонуп жана өзү туура чечим чыгарса, ал нерсе өзгөрүш керек да. Бирок ар бир адам өзүнө көз каранды эле да. Бирок мен ушул нерсеге мындай жообум жок да. Ар бир адамдын көз карашын кантип өзгөртүү керек жөнүндөчү. Жөнөкөй. Как обычно, кадимкидей. Кадимкидей. Иногда. Кыскасынан жок, жалпысынан айтканда. Арда жок. Совсем. Бардык учурда. Жок, совсем. Таптакыр башка нерсе. Алиге чейин. Дагы деле. Кыскача. Демек. Азырынча. Өзгөчө? Айрыкча өзгөчө. Жок дегенде. Баары бир. Жаман. Кыргыз тилине караганда бул кандай десем, кыргыз тилине күйүмдүүлүк сезими жок. Кандай десем, кыргыз тилине мындай кайдыгер кароочулук деп айтсам болот. Анткени өз тилиңди өнүктүрө билүүдө сен анын башка элден келген сөздөрдү кошпой, сен кайра өз сөзүң менен сөз өнүктүрүшүң керек деп ойлойм. Азыркы кыргыз тилинин өнүкпөй жаткандыгынын себеби биз кыргызча сүйлөп бара жатып, орусча сөздөрдү кошуу болуп эсептелет да. Бул кыргыз тилинин сөз тизмегин, ошондой эле сөз жыйынын түп тамыры менен өзгөртөт да. Мисалга айтканда биз Аяна светти включать этип койчу, звонок келип атат. Буну кыргызча сүйлөп барат, эмне үчүн орусча кошосуз? Же болбосо биз орусча сүйлөп барат, кыргызча кошпойбуз да туурабы? Ошол себептен кыргыз тилинин өнүгүшү улам артка кетип бара жатат да. Сиз кандай ойлойсуз? Мен ушул орус тил, кыргыз тилге аралашып кеткен себеби неге дегенде ал аябай ыңгайлуу да. Мисалы, узун сөздөрдү бизге кыскартып, орусчаны эле ушинтип эле колдонуп кетишет. Анын бардыгыбызга ыңгайлуу, бизге бардыгыбызга ыңгайлуу, анткени биз уже көнүп калдык. Но кыргыз тилге берген таасири, зыян, неге дегенде ушинтип бара-бара кадимки эле сөздөрдү унутуп калып атабыз да. Включать этчи дегенде эле мисал келтирди, күйгүзүү деп ошондо мен на секунду унутуп калдым азыр. Мен ошону ойлойм, бирден бир себеп бул айлана чөйрөгө тиешелүү. Анткени биз азыркы шаарда турганыбыз үчүн эми бул жерде отурукташып жердешип калган орустар деле бар. Ошолор менен биз чогуу жүрөбүз да. Биздин да тилдерибиз мындай аралашып кеткен да. Ошол учурда элечи, мисалы биз подкастка келгичекти бирсийлер ыйлап, кырылышып анан келдик да. Анткени Аяна менен Димухамед кыргыз тили темасын алып чыккылары келген жок. Ошого жооп бергилечи, эмне үчүн алып чыккылары келген жок? Биз кыргыз тил темасын алып чыктык
кереги жок деген кандай ким айтты сага? Биз ушинтип айтып Бак, коебуз мүмкүн. аны Кыргыз тилде айтпайбыз, биз оруспуз. Аллаху акбар деп кеттик. Жок, вот именно кыргыз тилин алып чыкпайбыз дедим да, илимий түрдө сүйлөбөйбүз дедиң сен. Эмне үчүн сүйлөгүң келген жок? Айтчы мага. Мен айтайынчы. Аян Айт. айтчы. Такасы. Анткени азыркы бул биз тартып жаткан подкастты көпчүлүгү эле жаштар көрөт да, ал гарантия бар да. Ал жаштар болсо, жаштардын экстрим керек мындай илимий сөздөр менен айтсак, буларды азыр зериктип жүрөбүз. Азыр дагы силер зерикпесеңер. Зерикпегиле достор, кыргыз тилин сүйгүлө. Мындай сен экөөбүз кыргызча. Жок. Сен мына бол. Оозун жулбагыла. Ладно, оозун жулбайсыз, давай сүйлө. Мен айтпайм. Азыр жаштарга мындай хайп керек да, бат сүйлөп, мындай кызыктуу маалыматты бериш керек. Экстрим жаштарды кубаттандырат дегенде жаңышмай айтып кеткен. Жок, мындан айтайын дегем. Азыркы жаштарды кыргыз тили бек айым айтып кеткен эле, кыргыз тили эч кандай кызыктырбайт. Мен ошону айттым. Бул подкастты бардык эле кыргыздар, бардык эле жаштар көрөт да. Көпчүлүк жаштар көргөн үчүн аларды кыргыз тили кызыктырбайт. Алар бир гана теманы гана окуп туруп өткөрүп жибериши мүмкүн да. Биз ойлодук Динмухамед экөөбүз кызыктуураак тема алалы. Биз мына ошентип булар жаштарды кызыктырбайт, кыргыз тили кереги жок дегендигибиз үчүн мына ушул моментке келип отурабыз да. Ушул учурга келип отурабыз. Анткени уже эч ким кызыкпай калганда кыргыз тилгечи, ошонун баары өзүбүздүн күнөөбүз. Жок, ал кыргыз тили эмес. Мисалы азыр орус тилдеп деле отуруп алсак, всё равно кызыгы жок болот. Ал бул жакта тил деген негизи скучный тема болуп калат. Ошону көтөрүп чыгыш керек да, скучный кылбай. Мен албетте ар бир Кыргызстандын жараны бири-биринде кыйноого эч кандай немеси жок да, укугу жок да. Сен сүйлө дейинчи. Болгону биздин жана менин жеке көз карашым бул кыргыз тилинде билсин деген эле нерселерде, жана ошондой эле мисалга айтканда иш кагаздарды айтсак болот. Мисалы өмүр баян, мүнөздөмө, мисалы милиция чакыргандачы эмне жазат? Милиция жок, дагы бир нерсе жаздыра алат го милиция. Заявление вот. Заявленияны биз жазганда, мисалы биздин үйгө милиция келген жакында эле. Заявление жаздырды дагы, апама айтты, чоң апама, орусча жазыңыз депчи. Апам орусча билбейт. Бул учурда биз кантебиз? Айтсаңар, бул учурда кантебиз? Сиз орусча жазыңыз деп апам айтты. Мен орусча билбейм депчи. Антип байке орусча окуп берди, анан орусча жаздык. Эмне үчүн мамлекет Кыргызстан болуп аткандан кийин ошол нерселер кыргыз тилинде болуш керек деген нерсе да мендечи. Мисалга айтканда жарнактар, азыр жолдун боюндагы бардык дүкөн, аптека болбой баары которулуп атат го кыргыз тилиндечи. Жана ошондой эле мындай кыргыз тили дегенде эле адамдар мээсине сиңип калганда, мындай басырылып калганда, сен кыргызча сүйлөйсүңбү? Анткени мен жаңы шаарга келгенде, менин классташтарым арасында менде ошондой болгондо, бул ар дайым кыргызча сүйлөйт деген сыяктуучу. Мен ошондойго душар болгом. Душар болгонсуз. Душар болгонсуң, сен бирок мага караганда азыраак болгонсуң деп кой. Аны сен айтчы анда болот. Могул эң Ошол катыраак болгон десем. Негизи эле могул кыргыз тили жөнүндө айтсам, кыргыз тили көбүнчө айыл жергесинде көбүрөөк сүйлөнөт, мындай тагыраак нукура сүйлөнөт да. Кыргыздын чыныгы түпкүрүндөгү нукура сөздөрдү биз айыл жергесинен гана көп угуп алабыз. Анткени бул түндүк тарапта тарыхка карай карасак, түндүк тарапка көбүнчө орустар жайгашып калган, башка улуттар жайгашып калган. Ошол үчүн дагы азыр Орто Азиядагы мамлекеттердин экинчи официальный тили орус тили болуп саналат да. Ошон үчүн дагы ар кандай улуттар болгон үчүн биз орус мектепти көп куруп атат деп айталам. Бул факт бирден бир. Жалаң орус жок. Мондай нерсе болушу мүмкүн да, жаначы. Биз өзүбүздүн кандайдыр бир колдонулбай калган жана кыска сөздөрдүчү азыркы кыргыз тилине киргизсек болот да, кошсок болот. Мисалга айтканда, азыр учур мектеби ачылууда го, учурлаштыруу деген сөздү деле мындай биздин сөзүбүздүн мындай колдонушуна киргизсек болот да. Ошондой бир канча сөздөрдү киргизсек, мүмкүн кыргыз тилинин дагы бир байышына же болбосо адамдардын сүйлөшүнө бир туура нук бура алабыз да. Мисалы, кээ бир сөздөр бизге оорураак го кыргызча сүйлөгөнчү.
ошолорду мындай оңойлоштуруп, жеңилдештирип деген сыяктуу. Сага чыгышын айтайынбы? Мен конечно мен түштүк жактан болгон үчүн аны жашырбаймын. Булар болсо негизи эле биз айылда алай жакта көбүнчө адабиятка жакыныракпыз да. Адабияттан мен тем более мен кыргыз атам менен энем кыргыз мугалим болгон үчүн атамдын өзүнүн үйүбүздө библиотекабыз бар. Китептердин 95% кыргызча. Ошон үчүн мен кичинекейимден эле кыргызча китептерди көп окуп чоңойгонмун. Буларга мен кыргызча адабиятча сүйлөсөм, булар мага айта беришет. Сен түштүкчө сөздөрүңдү кошпо. Алар түшүнбөйт, бирок алар болсо кыргызча сүйлөбөйт, бул деген диалектче сүйлөйт, оштукча сүйлөйт да. Анткени жалааттык ким Тоголок молдо, жеңи жоктор баардыгы эле кыргыз адабиятын түзгөн, кыргыз тилинин эң өнүгүүсүн ошолор салым кошкон. Ошолордун сөзү менен сүйлөсөм да, силер диалект, сен түштүктүк сөзүңдү кошпо деп айтасыңар. Сеники чын эле түштүктүк болот деп го. Прям диалект да. Оштуктан сөзү да, точно. Эгерде бул түштүкчө, чисто түштүкчө сүйлөсө, сен түшүнбөк эмессиң. Так что бул сен более менен чын окунган шүгүр да. Сен оштун өзүнө баргын, ал жактан сен башкача сүйлөшөт. Алайлыктар более мене кыргызча жакшыраак сүйлөшөттүр. Эми бунун бирден бир себеби биз буга күнөөлүү эмеспиз да. Кече эле тарых сабагынан өтпөдүкпү? Кокон хандыгы түштүк жакты көбүрөөк басып алган деп өзбектер мындай мурунтадан бери жок. Мурунтадан бери эле отурукташкан өзбектер бар, туурабы? Өзбек калкыбызы өзүнүн тилин бербеген калк, көппет калк деп айтсак болот да. Анан биз ага күнөөлүү эмеспиз делишне. Силер түштүксүңөр, силердин кыргыз тилиңер башкача кыргызча сүйлөйсүңөр, диалектте сүйлөйсүңөр деп силер жаман көрөсүңөр да. Просто силерге ички комментарийга бүт бар мени жамандап жүрчү. Мен ойлойм, азыркы кыргыз тилини жаштардан өнүктүрүп башташ керек. Анткени алар уже өсүп өнүгүп келатат да. Жаштар көбүнчө эмнени көрөт, эмнени колдонот, эмнеге көбүнчө умтулат. Ошол жактан баштасак болот дейм. Негизи ал жактан можно жал жактан баштан кыйын болот. Неге дегенде азыр жаштар немен өсүп атат? Американский кино менен өсүп атат. Кийингени Китай, мингени немецкий машина. Алар биздин Кыргызстандагы көргөн нерсеси жок. Алар биз кыргыз тили менен мактана албайбыз. Неге дегенде бизде ушундай мактанчу нерсе жок. Мисалы, Япония же Араб Эмираттары, алар Араб Эмираттары торговый порттарды ачып атканда международный язык кылып английский язык жана өзүнүн тилине кошту, араб тил депчи. Япония өздөрүнүн машиналарын чыгарып жатканда алар менен сотрудничество кылыш үчүн японскийди билиш керек. Азыр биздин байкелерибиз Японияга барып иштеп келишип, запчасть ташып, машиналар ташып иштеп жатат. Алар японскийди үйрөнөт, английскийди үйрөнөт. Бирок өз тилине алар киргизе албайт. Неге дегенде ал жакта авторитет япондор. Алар япондор мындай өздөрүнүн мактанчу жерлери көп. Аларга биз мындай под себя построивать эте албайбыз деп туруп, өздөрүнү, наоборот, өздөрүбүз ыңгайлуу болоюк деп туруп, аларга ушинтип башка тилдерди үйрөнөт. Ошон үчүн биз кыргыз тилди өнүктүрүү үчүн биринчи учурда мамлекетти көтөрүшүбүз керек. Ошондо башка элдер дагы бизди карап, кара күчтүү мамлекет экен деп туруп, биз менен иштеше башташкандан кийин гана биз ошондо гана өнүктүрө алабыз. Болду. Башка метод жок. Мисалы, мен буга каршымын. Жок, азыр айткан фактылар окей. Но биринчи сен айтып атпайсың, биринчи мамлекетти көтөрүш керек деп. Мамлекетти көтөрүш үчүн эмне керек? Жаштар керек, туурабы? Жаштарды биринчи өнүктүрүш керек. Жаштарды өнүктүрүш үчүн азыр биз көпчүлүгүбүздө техника колдонобуз, туурабы? Кыргыз тилди өнүктүрүү үчүн агай айткандай эле соц медиадан, социалдык тармактардан эле баштасак болот. Анткени азыр биздин караган кадамыбыз соц медиа болуп турат, туурабы? Анан кийин биздин Кыргызстандын мактана турчу жери жок. Биздин Кыргызстандын мактана турчу жери көп. Анткени мен кечеден бери көрүп атамын, Казакстанда почти бардык кинотеатрларда казакча субтитр менен көрсөтөттүр. Даже экранда орусча кино болсо дагы, американский кино болсо дагы астында как положено эле казакча субтитр менен берилип атыптыр. Ал жакамдай азыр көпчүлүк түшүнүшөт да, кино дегендей эмелер, молдор жаштардын жери депчи. Бирок ал жака мындай жашы улгайгандар деле Казакстанда көп эле барышат экендер. Ана кыргыз тилин өнүктүрүү
кыйын деп ойлойм. Ооба, мен деле ошо эгер аракет кылсаң берекет. Кыргыз тили бизде мындай сыяктуу да, түптөлүп сүйлөнүп келе жаткан, бирок мындай чубалып мындай үзүлүп келатат да, мындай үзүлүпчү. Анан өнүктүрүү эми жаш же болбосо кары деп айта албайбыз, болгону мамлекетке тиешелүү жана Кыргызстанга тиешелүү нерсенин баары кыргыз тилинде болсо, анан биз күнүмдүк көрүп жаткан магазиндер, дүкөндөр, универсал магазиндер, чоң магазиндерчи, жана ошондой эле менюлар, менюну да кыргызча которуш керек, кандай болот меню? Тизме. Ошентип которушсун. Ал жака эмне улумундагы адамдар барбайбы? Барат, сөзсүз. Мисалы, менин билишимче, Казакстандагы казак тили деле мындай, как биздин кыргыз тилде эле да, туурабы? Ал жакта деле көбүнчө блогерлер орус тилинде эле сүйлөшөт да, бирок аларга атайын бир мындай чара коюлган сыяктуу да, кандай бир майрам болот, ушундай болбосун, алар сөзсүз казак тилинде мындай сүйлөгөн милдеттүү да, алар бирок ошол нерсени өкмөткө каршы чыкпай эле, мен тилимди сүйлөбөйм деп эле алар кадимгидей эле кабыл алган. Жана ошондой эле азыркы соц баракчалар, мисалы, айылда жашап деле, мен ушул нерсеге таң калам да, айылда жашап аткан окуучулар деле орусча сторис чыгарышат да. Эмнеге дейм да? Мындай, мы сегодня пошли на горы, анан тигинде мындай, сегодня сдавали тесты депчи. Бүгүн фотосессияга келдик, фотосессия, Айбар купил мне подарок. Баягы неме стористе чыгаргандар бар да. Кыргызстанда еще айылда эле окуп атпаган, ошентип жашашат да, мен таң калам. Эмнеге депчи? Макул, Бишкекте окуп атса дагы макул дейсиң да эми. Орусча майли дейсиң да, орусча сүйлөп аттым депчи. Ошол нерсени эле башташ керек. Майли эмес, мейли. Кадам менен күнүмдүк адамдар колдонгон жерлерде эле кыргызча өзгөртүш керек болду. Башка нерсе жок. Көрдүңбү, уже айылдан да баштап биз, мен жана эле айттым го, айылдан деле нукура сөздөрдүн көбүн кезиктери алабыз деп. Уже айылдан деле жоло баштаптыр деп тил. Биздечи болгону Кыргызстандагы элдерчи түшүнө албай жатат да, эгерде бизде тил жоголсо, вот кыргыз тили жоголсо, биз жоголобуз, ошол нерсени таптакыр эч ким мойнуна алгысы келбейт, ошол жөнүндө эч ким да ойлонгусу келбейт да. Мисалы биз кыргызбыз дейбиз да, мен кыргыздын кызымын, а бирөө келип сага далилдеп берчи десем, эмне менен далилдеп бересиң? Тилиң менен далилдеп бересиң да, туурабы? Мен кыргыз экениңдичи, мисалы бирөө айтат, "О, мен кыргызмын, мына кебетем турат" деп. Элдин баарын эле кебетесиз ошондой. Орто Азия бүт баарысын эле кебетебиз ошондой. Бирок сен тилиң менен далилдеп бересиң да, өзүңдүн кырдаган кийимиң менен, сүйлөгөн сөзүң менен бизде кандай сонун макалдар бар, ошолор менен далилдеп бересиң да. Адам, кыргыздар түшүнүш керек да, что кыргыз тили жок, это Кыргызстан жок, кыргыздар жок, таптакыр элечи. Азыркы логикамен айтканда, элди жоготуш үчүн анын биринчи тилин, экинчи тарыхын жоготуш керек. Ошондо гана сен аны багындыра аласың деп. Мындай современная логика деп. Жана ошондой эле ата мекендик өндүрүштөр көп чыгыш керек да. Мисалы мен кече TikToктон көрүп калдым. Кореянын мектептик формасы, Американын мектептик формасы, Казакстандын мектептик формасы деп туруп, Кыргызстан деп туруп, Nike, Puma, Lening да. Бизде эмнеге? Абибас. Ооба. Жакшынакай мындай кыргыздын аргументтери, мындай формалары, ой чимелери түшүрүлгөн эч нерсе жок да. Бар. Мисалы эми Кудайга шүгүр көтөрүлүп келатат. Акырындан баштап атабыз эми. Bixer компаниясы Кыргызстандан чыккан олимпиаданын парламентине, ушунун советине кириптир. Эми ошол формаларды поставлять этет да, Кыргызстандан чыккан Bixer. Кийин биздин балдарыбыз ошол формаларды кийип, Кыргызстан деген жазуу, Ой, эми өнүктүрчү адам жок дебейбиз, өнүктүргөн адамдар деле бар, бирок алардын мамлекет жактан көп колдоо жок анчачы. Алар өздөрү көтөрүп келет. Биз негизи көрө албас калкпыз да. Бирөө чыпаратса эле басабыз да. Ошентип эле кыргыз жаман. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов дагы СССРге, мен жаңылышпасам, каршы чыгып, эң биринчи өзүнүн сөзүн тил жөнүндө сүйлөп чыкканда, кыргыз тили жоголуп баратат, ошону өнүктүрүшүбүз керек деген. Негизи мурда баарыбыз билгендей эле, биздин ата-энелерибиз окуп турган учурда кыргыз тилинде сүйлөөгө жана бир баш көтөрүүгө мамлекет тарабынан уруксат жок болгондо, элдин каймактарын репрессия учурунда дагы, анан кийин дагы басып коюшкан да. Бирок Чыңгыз Айтматов дагы эч тайманбастан кыргыз тил бул биздин жашообуздун бир бөлүгү деген максатта кыргыз тил
жоголсо биз да жоголобуз деген сыяктуу айтып чыкканда, биз ошол менен бирге эле өзүбүздүн тилибизди сакташ үчүн ар дайым ар бир адам патриот болуш керек да. Эч качан кыргыз тилинде сүйлөгөнүн уялбаш керек. Жана остановите маршрутку эмес, маршрутканы токтотуп коебузбу же болбосо автобус токтотуп коебузбу деп кыргызча сүйлөш керек. Таксиде болсочу. Таксини унааны токтотуп коебузчу. Жолдун чекесинде. Негизи эле урматтуу көрөрмандар, кыргыз тилини өнүктүрүүгө үгүттөйт элек, өзүбүздүн иштерибизди, жумуштарыбызды жөнгө салып, башка өлкөлөрдүн катарына авторитеттүү өлкө болуп чыксак жакшы болмок го дейм да. Ошону сиздерге өз иштериңиздерди баштап, Кудай буйрса, жогорку деңгээлге жеткениңиздерди каалайт элем. Бул жерде бир нерсе, биз орус тилинде сүйлөбөгүлө же болбосо орус тилин үйрөнбөгүлө же англис тилинде сүйлөбөгүлө деп эч качан айтпайбыз. Болгону эле кыргыз тилин дагы кошо алып жүрөлүчү деген максатта эле сүйлөп атабыз да. Ошону түшүнөлү. Ошолдо Эсенкул Ибраев айтмакчы, улут болсом тилиме улутмун демекчи. Сен ар бир улутка эмнең менен мактана аласың, тилиң менен мактана аласың. Тилди жаштардын көбү тилди мындай азыркы жаштар көбүнчө келечекти ойлошот да. Мен бул өлкөгө барып, бул окуу жайда окусам, бул окууну окусам. Кээ биркилери болсо ошол жакта калып, ошол жактын жашоосун жашасам дейт. Кээ биркилери бар чындык эле Кыргызстанга келип, кыргыз элине, Кыргызстанга салымын кошуп, өнүктүргөнгө аракет кылгандар бар. Анан ошол чет өлкөгө аракет кылган жаштар кыргыз тилин, башка тилди үйрөнүүдө кыргыз тилин көбүнчө сүйлөшө албайт. Анткени ал мен уже өзүмдүн практикамда болду десем болот. Анткени мен английский курска барганда эле уже үйгө келгенде кыргызчам чулдырап, мындай кыргызча жакшы сүйлөй албай калам да. Же болбосо орусча жакшы сүйлөй албай каламын. Тилдер кошулуп кетип, уже мындай түшүнүксүз болуп калат да мен сүйлөгөнүмчү. Ошол башка тилди үйрөнүүдө дагы кыргыз тилинде ошол убакта кыргызча китептерди окуп, кыргызча медиаларды көрүп, кыргыз тилин өнүктүрүүгө кичине салым кошсо деп ойлойм. Кыргызмын дейсиң мага, кыйшактап бийлеп туруп, кыргызмын дейсиң мага, кыргызчараң сүйлөп туруп. Бүгүн сиздер менен School Club'да кыргызча подкаст болду. Жана ошол деле биздин темабыз кыргыз тили. Баарыбыз кыргыз тилинде сүйлөйбүз. Жана ошондой эле бүгүн биздин убакыт учкан куш аягына келип чыкты. Барыңар менен кийин көрүшкөнчө жакшы калгыла. Кош кылып.